Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Нарын облустук медиа борборунун түз эфиринде актуалдуу маек көрсөтүүсү. Биз бүгүн Кыргыз-Тажик чек арасындагы түзүлгөн абал боюнча маек курмакчыбыз. Ал эми биздин суроолорубузга Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын дарыгери Исмайлов Бейшенбек Байдылдаевич, Нарын мамлекеттик университетинин проректору Жантаев Адилбек Сүйүндүкович жана Нарын мамлекеттик университетинин профессору Иманалиев Сыдык Садырбаевичтер жооп беришмекчи. Саламатсыздарбы, студиябызга кош келипсиздер. Алгач эле ушу Кыргыз-Тажик чек арасында түзүлгөн кырдаал боюнча пикириңиздерди уксак. Кандай? Кимиңиздер баштайсыздар? Азыр эми бүгүнкү күндөгү кырдаал абдан туруктуу болуп калды. Кыргыз-Тажик чек арасынын узундугу 970 километр болот. Биз ошол аймак менен Тажикстан Республикасы менен алака түшөбүз. Анын ичинен 500 километри чечилген так. Ал эми калганы 470 бүгүнкү айтканда демаркацияны багы тактоону талап кылып атат. Анан эң башкысы биздин элибиздин жеңиши деп айтабыз. Ошол согуштун токтоп турган абалы болуп атат да. Анткени себеби жанагы айтып аткан үчүнчү күчтөр деген болуп атат. Себеби Кыргызстан мамлекети менен эгемендик алып атабыз. Ушунда алдык. Айта кетели, биз ошол маткендик жердештерибизге жана көп жоготуу болгон кыргыз журтчулугуна ошол көңүл айтып кетебиз. Себеби ал жерде адамдардын өлүмү болду. Ошол жерде дагы биз жанагы үйлөр өрттөндү, адамдар ошол жерден кайра көчүп барды. Ошол мындан ары мындайдан этият болушубуз керек. Анан дагы бир айта турган нерсебиз ошол чек ара чыры мындан созулбаш үчүн жана эл аралык сотко берүү маселеси коюлуп атат. Ошол маселе каралып, биздин активдүү журналисттер айтып атат. Ошонун негизинде дагы мындан кийин жанагы такталбаган аймактарда дагы чыр-чатан болушун алдын алышыбыз керек. Эң башкысы ошол тынчтыктын сакталып калганы биздин утушубуз болду деп эсептейм. Эми азыркы кырдаал жөнүндө айтсак, баарыбыз көрүп турдук. Абдан өкүнүп да турдук, кайгырып да турдук. Жоготуулар болду, материалдык, адам жагынан. Анан бул жерде биздин өкмөтүбүз туура эле саясатты карманды. Эгерде каны кайнап турган элге курал таратканда, анда согуш күчөп кетсе, жоготуулар мындан да көп болмок, кыйроолор мындан да көп болмок, анан токтош кыйын болуп калмак. Азыр токтоп турганы чындыгында эле айткандай чоң утуш. Эки элдин талаша турган эч нерсеси жок. Илгертен берки байланыштарыбыз бар, алака катышыбыз бар. Мисалы, илимий мекемелер, мисалы биздин университетте эле Тажикстан университеттери менен иштешет. Бул окуя ал иштешүүбүзгө мындан ары таасир кылбайт, дагы деле иштеше беребиз деген ойлорубуз бар. Болгону эми чек араны такташ керек. Тактап, туура аныктап, анан ошого жараша иш алып барышыбыз керек. Сабырдуулук менен узакка созулса дагы бир жакшы, тынч жол менен бүтүргөнгө аракет кылыш керек да. Эң негизгиси биз үчүн ошол болуп турат. Анан албетте тажик тарабы күнөөлүү экендигин баардыгыбыз көрдүк. Эми ушул жерден кийин өкүнбөгүдөй кылып, баардыгын документтештирип, эл аралык сотко берүүнү эртерээк колго алыш керек деп ойлойбуз да. Урматтуу Нарын элинин тургундары, сиздердин биринчиден саламатсыздарбы дейт элем. Экинчиден бул согуш деген согуш. Ошондуктан кайсы жерде болсун ушул Кыргызстандын чек арасынын бүтүндүгү, Кыргызстан элинин аманчылыгы бул биздин биринчи баягы маселе деп ойлойм. Ошондуктан бул жерден эң биринчи ушул чек арадагы чыккан чырлар бул ошол мурдатан чечилбей келген чек аранын ошол такталбаган жерлери, суу талаш ушундай болуп атат. Бул жерден карапайым эл эмес, именно ошол эки өкмөт иштеп, эки өкмөт ушуну чыгара туруп, ушуну чече турган акыбалда болуш керек. Ал эми могу Тажикстан өкмөтүнүн ушундай агрессия кылганы бул действительно туура эмес. Бирок кыргыз элинин дагы ушул жерде сабырдуулугун көрсөтүп, ушул биздин өкмөт дагы көп кыйынчылыктарга дуушар болбош үчүн ушул сабырдуулук менен ушул чечкени туура деп ойлойм. Себеби агрессор бул баардык убакта бир негизи пландап, анан ошол көпчүлүк убакта
ошол кол салган кезде бул абдан көп немени урон келтиргенге аракет кылат да. Ал эми биздики мына бул өкмөтүбүз жалпы эле кыргыз эли ушул сабырдуулук кылгандыгы бул туура эле болду. Себеби бул эми жеке эле неме менен эмес, бул согуш менен, элдин каны менен эмес, буну мыйзамдуу жол менен, эл аралык сот менен дагы чечүү бул дагы чоң абройго жатат деп ойлойм мен. Бейшенбай Айдулдаевич, ушу сиз 99-2000 жылдарда жана Баткен кок-алаңына да барып катышып келгенсиз. Кандай болуп барып калдыңыз? Анан ушу согуштун кесепеттери боюнча айтып кетсеңиз да. Эми мен айтат элем, бул 99-жылкы Баткендин согушу болгон кезде бул жерде основном эл аралык террористтер келип, ошол жанагы биздин Баткен жерин ошол плацдарм кылып, андан кийин анан ушул ар түрдүү жана террористтик уюмдар менен байланышып, ушу Кыргызстанга тынчтык бербеш үчүн жасалган аракет болгон. Ошол кезде биздин Баткендин чегарасын коргогонго эң биринчилерден болуп ушул карапайым калктын балдары барышып, именно ушул мен кыргыз деп күйгөн жигиттер барган. Ошол эле убакта жалгыз эле бул регионалдык армия эмес, бул жанагы резервисттер барганбыз. Бизди азыркыдай площадка барып кыйкырбастан, биз именно военкоматка барып, через военкомат өтүп, андан кийин Баткенге барып, Баткенден ошол жерден бир жумага жакындатып учение жасап, ошол неме кылып, андан кийин анан биз ошол террористтерге кеткенбиз да. Анан эми азыркы убакта бул мамлекеттин ортосунда болуп аткан иш болуп аткандан кийин, бул жанагы мурунку Баткендик согушта мында террористтер болгон. Ал эми азыркы чырда мында уже тажик өкмөтүнүн куралдуу күчтөрү кийлигишип кетти да. Биздики болсо андай болгон жок. Биздики ошол сабырдуулук менен, өзлөрү коргонуу менен гана токтоп калбадыбы. Ал эми биз 99-жылы болсо именно ошол террористтерди сүрүп чыгаруу боюнча анан өзүбүздүн мекенден аны террористтерди чыгарып, андан кийин биз ошол Баткен облусун өзүнчө түзүп, андан кийин ушул Баткендин заставаларын куруп, ошол Кыргызстандын бүтүндүгүнө бирден бир салым кошкон убакыт ошол 99-2000 жылдар болгон да. Ошол кезде дагы действительно бул агрессор, бардык убакта агрессор болот. Ошол убакта дагы бизде көп жоготуулар болгон башында. Но андан кийин жыйынтыгында ушул кыргыз армиясы бардык террористтерди өлтүрүп, кетирип, Кыргызстандын бүтүндүгүн, Кыргызстандын бейпилдигин неме кылган да, камсыз кылган. Ошондуктан бул согушта көп эле нерсе болот. Эң башында действительно потеря көп болот, жоготуулар. Ал эми бул жерде туруп, мисалы үчүн телевизорго же болбосо башка кыйкырып неме кылган бул иш эмес. Бул жерде акыл менен, сабырдуулук менен, ошол өзүңдүн кандай күчүң бар, душмандын күчү кандай, ошо разведка, контрразведканын баарын билип, анан ошого жараша кандай күч кылып, кандай айла амал менен, военный тактика менен анан бул ишти аткарыш керек да. Мен айтат элем, ушул Баткен согушу мурунку бул именно ушул биздин кыргыз армиясынын өзүнүн көтөрүлүшүнө, өзүнүн материалдык, техникалык, военный, тактикалык өзлөрү жасап, ошол мурунку теориялык билимди эсирин убагында алып түз жерге согушканды үйрөнсө, ал эми бул Баткен согушундан мурунку ушул тоолуу убакытта, тоодо кандай урушуш керек, кандай террористтерге кандай атака кылыш керек, же болсо тоодо техника жок, ошол жерден кандай кылып душманды жеңиш керек экендигин үйрөттү да, бул Баткендин ошол 99-2000 жылындагы болгон ушул согушта да.
Ошондуктан мен айтат элем, бул ушул Баткендин биринчи согушунда дагы бир топ биздин эр азаматтар барган. Бирок ошол эле убакта дагы качкан да кишилер көп болгон ошол убакта. Анан бул ошол Баткен согушунан кийин элдер действительно ойгонуп, өзлөрү ушул эгемендүүлүк керек, армия керек, элдин тынччылыгы баарыбызга керек дегенди, анан мындай мекенчил сезимди көтөргөн окуя болгон да ошол убакта. Рахмат. Ушу конфликт дипломатиялык жол менен чечилип, согуштун ырбап кетишине бийлик тарабынан жол берилген жок да. Ушу бийликтин позициясы боюнча ой пикириңиздерди айта кетпейсиздерби? Эми азыркы бийлик, азыркы президентибиз Садыр Нуркожоевду айталы, бул баягы элдик дипломатия болгон да. Ушундай чечтактар ошону карманып калды. Эң башкысы бул биз эми жоготуу болду, бирок аз жоготуу да. Ал эми жана үчүнчү күчтөр деген эл аралык мамлекеттер бар, ар кандай уюмдар бар. Алар болсо ошол мына Ферганы өрөнү деп коет да. Ошол жерде согуштун очогун чыгара албай айлалар кетип атат. Анткени Афганистандагы окуялар, мына Украинадагы окуялар, Кавказдагы окуялар болсо булар жылдап жылга айланып кеткен да. Сириядагы окуялар. Анан биз болсо ошону бир өзү Кудай сактады, Кудайым акыл эс берди дейм да. Ушул жерден баягы чыдасак дагы, жоготуучу жасак дагы сабырын түбү сар алтын деп эгемендүүлүккө шек келтирген жерибиз жок. Экинчиден болсо биз Орто Азиядагы согуштун очогун жасаганга, аткарганга дагы себепкерлер башкалар болду. Биз ошону уланткан жерибиз жок да, ошолду кан буугандай басылды. Мен ойлойм, буга да тарых өзүнүн бир баасын берет. Бул жерден сонун иштер аткарылды. Эми өкмөттү күнөөлөгөндөр көп болду. Аны көрүп аттык. Баткен элин кырып алабызбы, чара колдонбойбузбу, курал бербейбизби, аскерлерди алып барбайбызбы, согушпайбызбы деген ар кандай чакырыктар болуп атты. Бирок ошонун баарына карабай, токтоолук менен, сабырдуулук менен согуш, тутанып келаткан согушту токтотуп калганы бул чоң жетишкендик деп эсептейбиз да. Биздин өкмөтүбүз азыр кыйын учурда турат. Пандемиядан кийин экономика начарлауда бизге согуштун такыр кереги жок, бизге тынчтык керек. Ошол себептен ушул багытты карманганы туура болду да. Элге курал берилбегени да туура болду. Балким башкалар туура эмес деп айтар, бирок азыркы учурда чын эле тынчтык керек да. Чоң согуш болсо аны токтотуу абдан кыйын болот. 4-5 жылга, 10 жылга созулуп кетиши мүмкүн. Адам өлүмү миңдеп, 100 миңдеп болуп кетиши мүмкүн. Анын бетин ары кылсын, ошон үчүн тынчтык эле керек деп ойлойбуз да биз. Менин оюм мындай да, элге курал бериш керек деп. Элге курал берсек, ошол куралды атканды билген эл барбы, билбеген эл барбы? Кээ бирөө жөндөн алып алып, эч кандай командасы жок атышып, ал жерден мындай бир даярдыктан өтпөгөндөн кийин бул жөн эле башаламандыкка, анан жөндөн эле бири-бирин атканга кетет да. Себеби элдин баары эле эмеден чыгып атты, мисалы үчүн площадка чыгып, мен барат элем, мен кыйратат элем. Бирок ошол барыш үчүн, ошол барганда бир организованный барса туура болот. Эгерде организованный барбай, жөн эле бир мылтыкты көтөрүп алып барса, алардын бул жерге баргандан кийин жатаканасы керек, ошолор учетто туруш керек. Алар жоголуп кетсе ким болот? Кайдан табабыз? Экинчиден, бул жактан барабыз дейт. Ал ошол жерге барганда ошол жерге пайда алып келе турган киши барыш керек да. Жөн эле тооруп ал жерге тамак жеш үчүн же болсо да бирөөнө барып ошол жерге жарадар болуп келген кишинин кереги жок. Ал жерге подготовленный, мурун согушту көргөн же болбосо мурун ушул армияда служит эткен кишилер гана барыш керек. Экинчиден, мен айтат элем, бул бара калыш керек дейт болчу. Бул душман дагы кол салганда ошол эмени көз салат. Ага чейин разведкалар иштейт. Мисалы үчүн, немеде бул Кыргызстанда эмне болуп атат? Кыргызстанда революция болуп атат. Кыргызстанда пандемия болуп атат. Кыргызстанда мындай болгон нерсенин баардыгын тең эле биз ютубка чыгарабыз, даже секретибиздер жок калгандай болуп калды. Ошондуктан бул мынча вертолетубуз бар, мынча самолетубуз бар деп Фейсбукка чыгып атып, биз өзүбүз ошол өзүбүздүн алыбыз канча экенин душмандарга көрсөтүп койдук. Ал эми ошол убакта алар дагы ошол бизди ушул убакта
кыргыздар бөлүнүп турган кезде, ушундай болуп, революциядан кийин оңоло албай, пандемиядан кийин оңоло албай турган кезде, ушул убакта жеңип алганга мүмкүн деп туруп бизге кол салды. Значит, бул жерден аны тутантып ийсек, бул жана вертолетту кошуп, миномет, оор техникалар менен келген тажиктин армиясы бул Баткен элинин бүт баарын эле кырып коймок. Наоборот, бул жерден жолду токтотуп калган, бул менин оюмча бул акылдуулук болду. Эми, конечно, потеря болот, эми айла жок. Ал потерядан эмне кылабыз? Война без жертв не бывает дейт. Ошондой болду деп мен ушундай туура эле деп эсептейм да, ошо токтотуп чырды улантпаганыбыз туура болду. Себеби жөн эле кур намыс менен ура деп алар менен атыша бергенде өлүп калат кишинин баары. Андан көрө айла менен, может быть, убакытты чойсок, ага чейин биз өзүбүз даяр болсок, андан кийин кичине убакыт чоюп, өзүбүз техникаларды алып келип алсак, может, андан кийин деле токтобосо согушсак болмок. А так, менин оюмча, бул туура эле болду токтогону. Мен тарыхтан бир сабак айта кетейин. Бул Россиянын тарыхында дагы Наполеон армиясы Россияга кирген да. Россияга киргенде дагы күчтөр тең эмес болуп, тиги орустун армиясы баягы Кутузов баш болуп чегине баштаганда, анан Кутузов ошол мезгилде чечим кабыл алган. Башкы командачы катары Москваны бир жума таштап, шаарды таштап, баягы жашоочулардын баарын Москвадан чыгарып кеткен да. Анан ошол мезгилде бул армияда мындай болуп калат да, оомат болот да, согуштун өзүнүн ооматы болот. Биз каалайбыз. Биз болсо ийгиликтин ооматы, сооданын ооматы дегенди айтып алганбыз. Бул андан согуштун ооматы болот да. Ошондо Кутузовдун көрөгөчтүгү менен бир жума таштап койгондон кийин француз солдаттары баягы солдат абалына келип, баягы жөнөкөй эле жашоочу катары келип, бүтүндөй эмелерин, москвичтердин бүтүндөй үйлөрүн тоноп, чын айтканда кыянаттык жасаганда, аларда армиянын духу кетип калган. Анан алар ошондон кийин жолу болгон жери жок да. Мындай айтканда согуштук духун, аскерий духун жоготту дагы. Андан кийин армия чегинип кеткен да. Анан биз дагы эми мындай салыштырмалуу түрдө айтып атабыз. Биз дагы ошол чегинип жоготууларга, бир аз жоготууга бардык. Эң башкысы Борбор Азиядагы согуштун чыгышына жол берген жерибиз жок. Экинчиден, мына алар тажик мамлекетин бүгүн айтканда элин чек ара жаңжал боюнча дүйнөлүк коомчулук айыптап атат да, аларды агрессор деп бүгүн аныктап. Анан бизде да бир кубандырган нерсе, ошол жерде биз мигранттар жакшы жашоо жакшысынан кетип аткан жер жок да. Биз бүгүн айтканда биз айтар элек, мына Кыргыздын мына дипломатиясы, тышкы иштер министри бар да. Эми алар мисалы ошол жерде чебелектеп Кыргыздын болуп аткан окуяларды чет тилге бериш керек болчу да. Ага караганда биздин жертештерибиз мына Москвада, Чикагода, Германияда, Францияда өз тилинде ошол Тажикстан элчилигине барып, ушундай кыянаттык кылып атат, токтоткула деген нерсени маршты булар баштап берди да. Демек, Кыргыз эли деп күйгөн биздин жертештерибизге биз сыймык кылабыз да. Ошолор бүтүндөй дүйнөсүнө алардын агрессив жактарын ачып бере алды да. Биз ошон үчүн ошол жертештерге сыймыктанып кетебиз. Ушу өткөн окуяларда кур намыс жана ар намыс деген эки башка түшүнүк мына ушу кырдаалда даана ачык көрүндү да. Бул боюнча өзүңүздөрдүн ой пикириңиздерди айтып кетпейсиздерби? Эми кур намыска келсек, чынында башында чын эле кыйкырып чыккандар көп болду. Facebook аркылуу, YouTube аркылуу видеолорду таратышып, мына даярмын, болгон оокатымды жыйнап алдым, рюкзакка салып койдум, уруксат берсеңер эле чыгабыз, мага кошулгула деген чакырык жасагандар көп болду. Алар аянтка да барышты, митинг кылып баралы деп. Бирок ошол жерден мына жүргүлө анда деп автобус айдатып келип, биринчи военкоматка барабыз. Ошол жерден тизмени түзүп, андан ары жөнөйбүз десе, кайра артка качышты. Бул жерде жөн эле кур намыс менен бакырып аткандары чын эле көрүнүп калды да. Башка максаты бар экени, эл жерди коргоо эмес, биздин өлкөбүздө бир тынчтык болбосун көздөп аткандары көрүнүп калды да бул жерде. Анан ошол эле учурда ар намыстуу жигиттерибиз, атуулдарыбыз антип бакырбай эле эл ичине өздөрүнүн жарыяларын таратып, колдон келген жардамыбызды берели деп, акчалай каражат чогултуп, жууркан төшөк, кийим-кечек, тамак аш чогултуп мына бүгүн жөнөтүп атышат да. Тынымсыз гум жардам кербендери жөнөп атат. Нарындан да бүгүн жөнөт деп атышты эле, балким кетти болуш керек. Мына ошентип эл бир ынтымакка уюп, намыстуусу өз ар намысы менен жакшы иштерди кылып, кур намыстуулар болсо жөн эле бакырып калып калышты да. Мындан дагы көрүнүп калат экен да айырмасы кур намыс менен ар намыстын.
Bunu kırgız elinde söz var. Erек иштен эр өлөт дейт да. Анан бул чек ара маселесин айтканда курал менен эч учурда чечеген эмес да дүйнөнүн тарыхында. Ар дайым биргелешип жанагы элдик дипломатиянын негизинде чечишкен. Анан бул жерде кыргыздын жакшы сөзү бар го, жанагы коёнду камыш өлтүрөт, эрди намыс өлтүрөт деп. Анан чын айтканда бул жерде бул аракеттер ушул күндөр адамдардагы жанагы нарк турук адамда бир баалуулуктар бар да бүгүн айтканда. Ошонун баардыгы чын айтканда эл кызматы үчүн, элдин ар намысы үчүн иштелбей эле эми көбүнчө жанагы Бишкектеги жердештерибиз эмполордун көбү чын айтканда чыккан максаттары башкача болуп калды да. Мындай айтканда элдин атынан жамынып дагы бийликти бир төңкөрүш кылып, же болбосо бийликти бир карылап жамандоонун аракетинде болду. Анан мен ойлойм, тогул кыргыздардын өзү ошол өзүнүн баягы намыс үчүн жанын берген учур болгон. Анан курулай намысты, мындай айтканда мактанчак намысты бүгүнкү күндө биздин эл аны өзү четтеткен жок, жакындаткан жери жок. Биз өзүбүздүн атолук ар намыс катары болсо иштеп аткандар мына Нарын университетине бир күндүк эмгага отуруп атабыз, дагы астык кылып дагы беребиз да, өзүбүздүн материалдык жактан, уруханий жактан. Мен ошол күндөр Бишкекте болуп калдым, 30-сында ошо эл өзүнүн батасын берип атты. Биздин элдин армиянын духун көтөргөнгө чын айтканда ошол дагы кандай бир себептер менен болсо дагы бир жетти болуш керек да. Жалпы эми азыр туруктап келди. Ошол жетишкен жеңиш ушул болсо болот да. Мен айтат элем, негизи ошол жигиттерде намыс болсо атамекен корголот. Жигиттерде кур намыс болсо анда атамекен кордолушу мүмкүн. Себеби кур намыс эмне? Азыр жанагы интернетке чыгып аткандар айтып атышат. Тажиктер келип кыргыздын үйлөрүнө өзүнүн желектерин илип алыптыр, анан мынтип алыптыр, тиги деп. Но эми ал временный басып кирген киши басып кирсе киргендир. Бирок ага кур намыс кылганда ал жерге барып атышып өлүп калат киши. Кур намыстын кереги жок. Бул жерден мен айткандай намыстуу туруп, ошол жерден биздин өзүбүздүн бейпил жаткан карапайым элдерди, балдарды, аялдарды, абышка кемпирлерди бүт сакалдууларыбызды артка жылдырып, андан кийин баарын топтоп, андан кийин ошол аскердик техника менен согушса, бул уже намыстуулук, ар намыс. Ал эми жөн эле барып минтиш керек, тигинчиш керек деп эл минтип койду, тажиктер утуп кеттик деп мактанып атат деп. Ну что ж, мактанса, бир күн эки күн мактангандыр. Но азыр кайра келип алып кеткен койлорун айдап келип атат. Өрттөгөн эмелерин айла жок, каалай элер алып соттон коркушуп уже восстановить этебиз деп атат. Анан бул жерде кур намыс деген бул жөн эле бер жакта турган намыстан ушу эткени менен колунан бок келбеген нерсе да. Ал эми ар намыстуу киши бул ошол жерге барат. Ошол намысты бийик коюп, өзүнүн жанын, канын атамекенден аябаган сапатты мен ар намыс деп түшүнөт элем. Ал эми андан башка неме коркок менен баатырдын деле айырмасын биз баягы 99-жылы барган кезде көрүп келдик да. Башында баарыбыз эле күпүлдөп барганбыз. Бирок ошол жерде баргандан кийин биринчи жолу ок көрөт кишилер, кишинин өлгөнүн көрөт. Вот ошол кезде уже ойлоно баштайт экен да. Коркоктор ошондо билинип калат. Коркок менен баатырдын айырмасы бир эле неме да, менин түшүнүгүмдө. Бул коркокко деле жан керек, баатырга деле жан керек. Бирок баатыр ичинен коркот, сыртына чыгарбайт. Коркок сыртынан коркот. Ал паникага түшөт. Болгон ушул. Атак баатыр ошол холодный мындай баш менен ойлонуп, акылга алчап, анан ошол жеңишке жеткенге аракет кылат да. Коркок болсо паникага алдырат, ал жеңилет. Менин оюмча ушул кур намыс, ар намыс, ушул баатыр коркоктун айырмасы ушул эле. Студиябызга келип кызыктуу маек куруп бергениңиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге бөлүнгөн убакыт ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.